Арген Мажитов. Көрістен да көмілөбі. Жай саратаны. Мейі қайнатқан аптапта көлікі іздеген адамдар. Адамды бияққа қой, байласаң төй тұрбағандай күн башқача ачуу тиет. Мындайда ол қатты таң ерде же кешкесін жасаваса күндіз ишарбычыда емес. Шашкемі ал. Көчөдө бір жан көрінбейді. Айылдан овучыроқ, суу жегендегі үйдің қороосунда кыбырап тирелеген кылдыратқан карыядан башка. Ал биздин дүйшөн агай. Эл арасында дүнүйө дүйшөндөн башталган экен деп калышат. Ал ишин бир баштап алса эч нерсе токтото албайт. Күн ысыйбы, жамгыр жаайбы, той тамаша, маареке болобу эч нерсесине карабайт. Бүтүрөм дедиби, бүтүрмөйүн тынбайт. Жайчилдеде сайгактап арканын өзгөн торпоктордун жибин кошуп өрөйүн деп топ жипти чогултуп олтурган. Айылдын кумшагыл аралашкан 2-3 жылда бир түрттүрүп жол кейпине келтирип койгон көчө шаңын сапырып, шашылыш айтчу кабары бардай бир машина зоолдап келет. Дүйшөн агай тынчылык болгой эле, деп ичинен камтама. Алыстан салам айтып шашкалактап келе жаткан жигит Мирлан экен. Айыл көйгөйүн көтөрүп, эл үчүн журкаган. Дүйшөн агай, көктөбөгө эл чогулуп жатты эле, барып бербесеңиз болбойт. Ушундай күндүн ысыгындабы, эмне болгон чогулуш? Айыл көйгөйү чечилип жатат. Райондун акими баш болуп келишет. Колу жолу боштор барып чече бергиле көйгөйлөрдү. Мен арканымды өрүп бүтөйүн. Дүйшөн агай, мындай мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбашыбыз керек. Көйгөйүңөр болсо айткыла, чечип берем деп аткан. Жол, суу, бала бакча айта берсек толтурады. Мына билет экенсиң го. Ошолорду өзүң эле айта бер, деп морутун жанып чалдын тогото турган түрү жок. Мирлан жер тепкилеп ыйлайын десе чоң киши, кетип калайын десе эл топтошу керек. Агай, келип мен да өрүшөйүнчү ошол арканыңызды. Сиз барбасаңыз кетпейм бул жерден, деп көгөрүп туруп алды. Карыя дагы тамашага салып бермектейин деди эле, бирок Мирландын кейпин көрүп өзүн токтотту. Жасап жаткан ишимди дээги калтырып басып кетчү жана маселем, сени сыйладым. Сен дагы ишиңди орто жолго калтырбай, могу чаңы сапырылган жолду бүтүрүп, аягына чыгам десең барайын, деп этек жеңин кагынып ордунан турду. Тоо этеги, жайык жер. Айыл алаканга салгандай көрүнгөн бул жер көк төбө деп аталат. Эрте жаздан кеч күзгө чейин жер көкмөк болуп турат. Дөңдүн күнгөй бети эски мүрзө. Чайыттай тийген күнгө куйкаланган эл эмнеге бул жерге чогулдук деп кыжы-кужу. Чоң келет дегенге чогулбаган элди көр. Аңгыча район акими дагы келип калды. Кас катар тизилип отурган эл алгач акимдин сөзүн угуп, анан айыл көйгөйлөрүн айталы деп камданып турушканда, биринчи көйгөйлөрүңөрдү угалы, анан чечүү жолун караштырабыз, деп аким дароо эле элге суроо салды. Мындайга даяр эмес айыл эли ким сүйлөйт дегенсип биринин оозун бири карайт. Мирлан дароо алдына чыкты. Жаш болуп сөздү мен баштаганым туура эмес. Дүйшөн агай, келиңиз ортого. Көйгөй маселелерди сизчелик билбесе керек, деп эл арасында турган карыяны ортого чакыртып алды. Күпүлдөп кызыл тилге салып айылдын көйгөйлөрүн четинен санап баштады. Бу биздин айыл токолдун балдарыбы, я? Устукан жиликтердин сыйлоосун чоң айылдарга таратып, бизге шыйрагы дагы жетпей жатат. Бир нерсе деселе калктын санына бөлө кеткенде силердин айыл чакан болуп калат экен, эмки долбоор менен сөзсүз өткөрөбүз деп эле тилемизип келишет. Андан бери канча өкмөт, канча аким айыл башчысы алмашты. Баары бир чечилбеди. Бүгүнкү күндө таза суу ичпеген айылдардан Африкадагы бир айыл, анан ушул биздин айыл эле болсо керек. Тоодон аккан сууну ичебиз. Кышкысын музду жарып, ажайкысын мал менен талашып. Жолубуздун акыбалын көрдүңүз. Түнкүсү күйгөн бир жол жарак жок. Мектебибиз жабылат деп жылда элди дүрбөлөңгө салат. Окуучулардын саны жетпейт имиш. Бала бакчаны айтпай эле коеюн. Дагы кандай көйгөйлөр бар эле деп айыл элине кайрылды эле байланыш начар
Интернет иштебейт деп жаштардан 2-3 кыйкырды. Келиндер болсо районго каттагандын убарасы көп. Бир күндө бир маал автобус жүргүзүп койсо кечке жол каратпайт дейт. Апалар балдар аянтчасы жок экенин, айылдык фаптын абалы начар экенин айтышты. Дүйшөн агай ортодон жылбай кайра акимге карап: «Кайда караба, мамайдын көрү дегендей, айта берсек арман көп. Эми ушул маселелерди чечип бериңиз», деди. Көптү көргөн, саясатка бышкан аким сөздү алыстан баштады. Эшикте 21 кылым. Бул маселелер мындан 10-15 жыл мурун айтылса түшүнөт элек. Бирок азыркы бийликтин тушунда мындай көйгөйлөр болбош керек. Мисалга, кайыңды айылынын жаштары айылынын кире беришиндеги арканы өз чөнтөгүнөн каражат чыгарып жасап койду. Жаңы жолдо болсо аялдама жок экен, ашар жолу менен эле эл өздөрү тургузуп алды. «Кичигемин боролдой», деп сөзүн ары улайын деди эле Дүйшөн агай. «Ошондо өз көйгөйүңөрдү өзүңөр эле чечип алгыла дейин деп жатасыңарбы? Мындай жоопту айтыш үчүн алыстан убара болуп келбей эле койсоңор болмок. Айыл элинин чөнтөгүнө жараша анча-мынча маселелерди силерге айтпай эле чечип келе жатабыз. Чече беребиз дагы», деп элди карап, бу жолу да чечилбейт, кете берели дегендей ишарат кылды. «Токтоңуз аксакал. Мен сөз көбөйтпөй, маселени чечүүнүн жолун карайлы деп сиздерди чогултуп олтурам. Жогоруда санап өткөн айылдар өкмөттүн эле колун карабай, эмнеден улам өздөрүндө демөөрчү болгон адамдар көбөйдү десек, алар деле силердикиндей айылда жашайт. Бирок силерчелик кара жумуш кылбайт. Ысыкта кетмен көтөрүп суу суугарбайт. Суукта карайлап мал издебей эле туризмди жолго коюп алган айылдар. Биздикиндей тоо, жаратылышы кооз аймак көп жерде жок да. Бул туризм дегениң сонун экен. Эч нерсени коротпой эле эс алуучулардын акчасын ала берет экенсиң. Үйгө конок киргизсең да акча, ага тамак берсең дагы акча, тоо аралатып бастырып ат мингизсең дагы акча. Айтор баскан турганынан акча жасай берсеңер болот экен. Айланайын айылдаштар, туризмдин өнүгүүсүн каалайсыңарбы?» дегенде эл дуу түшүп калды. Элге жаккан кеп айтканына ыраазы болгон аким: «Кандай дейсиз Дүйшөн ага? Өнүгүүгө, өзгөрүүгө багыт алалыбы?» деп суроо салды. «Айткан сунуш пикириңиз жакшы экен деңизчи. Бирок жайыт эмне болот?» «Туристтер эмне жайытыңарга жатып чөбүн оттомок беле? Келет, көрөт, кетет. Эскичиликтен кичине арылышыбыз керек. Көздү кичине чоңураак ачып дүйнөнү карайлы. Жайытыбыз туризмден эмес. Тескерисинче, жайытты которбой, малды бир жерге эле жайып жатасыңар. Ошондон бузулуп жатат», деп элге өктөм сүйлөдү аким. Чогулган айыл эли турган жерден экиге бөлүндү. Мал кармаган, жайытта чабынды үлүш жери барлар ансыз деле жашообуз жакшы эле, тоонун баарын тепсетип, жайытыбызды талкалап алабыз десе, экинчи жагы ошол тоонун убайын силер эле көрүп жатасыңар, байбиче жайлоосунун баарын бөлүп алыпсыңар. Андан көрө ал өкмөткө өтсүн, элдин жашоосу ошондо оңолот деп ой айткандар чыкты. Дүйшөн агай элдин сөзүн таразалап, акимге карап: «Ошол туристтик борборду кай жакка салайын деп жатасыңар?» деп суроо салды. «Айылыңар чындап керемет экен. Бир жеринен экинчиси кооз. Бирок келечекти ойлошубуз керек. Кууш тар болгон жерлерге комплекс курсак, анын келечеги кандай болот? Чакан бизнеске айланып калат. Андан көрө ошол бардык коктуга кетчү жолду ачкан ушул турган жерибизге, Көктөбөгө куралы деп чогулуп отурабыз. Айыл да канчалыс эмес, суу дагы тартыш эмес. 10 карагай орнотуп эле светти алып келип алсак болот», десе Дүйшөн аксакал. «Көктөбө чындап көрктүү жер. Ата бабаларыбыз дагы жактырган жай. Биз бул дүйнөдөн өтсөк дагы айылыбызга көз салып туралы деп атай аксакалдардын чечими менен тейлгер эле бул жер мүрзө болуп чечилген жер. Канча муун аталарыбыз ушул жерге коюлду. Тынч жаткан арбактарды козгоп, бул жерге курулуш жүргүзгөнүбүз кандай? Анан дагы биз турган жер тар. Көктөбөнүн ары жагы баары мүрзө. Же эс алуучуларыңар мүрзөгө келбей салат бекен?» «Мүрзөнү көчүрөбүз». «Кандай? Кантип?»
Жашаган элди көчүрсө болот, жер таап. Бирок түбөлүк жайында жаткан арбактарды кантип, каякка көчүрөсүң? Башка жер калбаптырбы? Аксакал, жерлер көп. Түздүктө турган айдоо жерлерге деле салсак болот. Бирок жердин эң жакшысы, сапаттуусу, суу барган айдоо жерлер болуп жатпайбы? Андай жерлерди жараксыз кылып, бир нерсени курууну өкмөт да канча жактырбайт. Бул жерди үлүш кылып бөлүп берсек деле ким даап үй сала алат? Негизи биз басып жүргөн жерлердин баары эле мүрзө да. Кийин эле минтип заңкыйган эстеликтерди коюп, коруп отуруп, сөөк чирисе дагы темири, кыш эскирбей, мүрзөлөр көп орунду ээлеп баратат. Жаңы коюлган сөөктөрдү көчүрөлү да эскилерин түздөп коелу. Бул кандай? Ата-бабаларыбыз жаткан мазардын гүлүн көккө сапыртып, сөөгүн сыйырып чыгып, ал жерге үй салуу борборун курабызбы? Ошол жерге ойнотуп, тебелетип, тепсетип, акча табабызбы? Арбак алдында кантип жер бетинде басып жүрөбүз? Бул болбогон кеп. Айланайын айыл тургундары. Мен дагы Кудай деген кишимин. 50 жылда эл жаңы, 100 жылда жер жаңы деген кеп бекеринен эмес. Бул мүрзөнүн алды 200 жылга таяп калыптыр. Арты акыркы 20 жылдан бери сөөк коюлбайт экен. Башка өнүккөн мамлекеттерде жерди которуп колдонушат. Европа жактарда сөөктү крематорий кылып эле бир кичине кутуга салып коет. Араб мамлекеттери 30-40 жылдан кийин ал жерди колдонсо болот деп чечим чыгарган. Бизде эле сөөктү бөлүк сакталышы керек деген түшүнүк бар. Кудайдын жери мерчемделип эле берилген экен да. Алакандай өлкөбүз 5-6 кылымдан кийин бардык жери мүрзө болуп калабы? Азыртан ойлонуп, аракетти көрө берели, деп айыл башчысын карады. Ал киши атайы даярдап койгон айт дегенин айта салчу 2-3 аял топту жарып келип: "Айтчунай, жарыбаган жашоодон жададык. Сонун сунуш пикири менен келген акимди колдоп берели", десе дагы бирөө: "Улуу башын күчүү кылып, келечектин долбоорун айтып жатса, же мал жайылбаган, же эл баспаган жерди гүлдөтөлү деп жатса, ар кандай кептерди айтып отурганыбыз туура эмес ай. Менин деле чоң аталарым ушу жерде жатат, бейиши болгорлар. Бирок биздин өнүккүбүз келет. Кечээ эле интернетте айтып жатпады беле? Ысырапкорчулуктун баары өлгөндө болуп жатат. Бул нерсени жоюшубуз керек деп. Коңшу өлкөлөрдө мындан ары сөөктү өрттөө мыйзамын кабыл алып жатыптыр. Бир чөйчөккө күлүн берет экен. Ошону каалаган жериңе көмүп алып, сыйынып отура берсең болот экен. Эми мындан ары ал мамлекеттерде мүрзөлөр, сөөк койгон жерлер жок болот экен", десе аны коштогондор: "Эл көбөйүп атат да, жер тарып атат, бул деле туура окшойт", деп калышты. Ошентип бири динге таяп, бири илимге таяп талаш тартыш башталды. Ал арада акимдин жанындагы жардамчысы: "Негизи мүрзөлөрдүн бийик жерде жайгашышы илим боюнча туура эмес. Анткени оорулардын баары дал ошол өлүктөн чыгат экен. Биз эле арбактар бизди кайтарып турчудай бийик дөңсөөлөргө, тоолордун бооруна коебуз. Жамгырдын суусу мүрзөнү аралап жерге сиңип, ар кандай ооруларды жаратат экен. Анын чөбүн жеген мал, агып келген суу өтө кооптуу. Ойлонгула, бул долбоорду коңшу айылдарга айтсак, жан деп дароо тартып кетет", деп чогулган элди кыдырата карады. Эл кандай кылабыз, кимисиники туура дегенсип ден дароо болуп туруп калды. Минтип турган элге дүйшөн аксакал таң калып: "Же мен жинди, же элдин баары жинди. Эгемендик деп эңсеп жеткен элимдин тилеги ушул беле? Башкаларды карап жашай турган болсок, эгемендиктин эмне кереги бар? Үрп адат, каада салттарыбыздын баары каякта калат", деп башын чайкап, колун шилтеп басып кетти. Дүйшөн аксакал көктөбөдөн алыстаган сайын ойго батып, мезгил агымы ага токтоп калгандай эртеңки күн бүдөмүктөнүп кетти. "Кара баскыр десе, каяктан бара калдым. Айткан сөзүм же ары каттап суу кечпесе. Жакшылык жамандык аралаш айылдаштарымдын кээ бир эки сүйлөп калганын көрүп, жаным кашайганын айт. Заман өзгөрдү деп тапкан шылтообуз ошол. Заман өзгөргөн жок. Андагы адамдар биз өзгөрдүк. Кут түшкөн очогубуз, ыйык көргөн
Көк төбөбүз мындай турсун, жет атабыз жаткан көрүстөндөрүбүзгө чейин көрүнгөн келип дебелеп тепсеп, акча табабыз деген амал айласы айылга көтөрүлгөн айбалта эмне? Эми көрүстөнүбүз да көмүлөбү? Тоо, каякка баратабыз деги? Сөөк жаткан төбө дөңсө, көрүстөнүбүз 100 жыл, а балким 1000 жылдан кийин деле ыйык жер бойдон калбайбы? Тарых күбөлөрү болгон кымбат адамдарыбыздын сөөгү сөпөт болгон ошо да. Өмүр жолубузда адамдыгыбызды, ыйман, нарк населибизди таразалаар урпактарыбыз алдында жүзүбүз жарык, таза өмүр кечирсек болбойт беле. Турмуштун ийне көзүнөн өткөн дүйшөн аксакал бүгүн уктаса түшүнө кирбеген ишке күбө болгонуна көкүрөгү өрттөнүп баратты.